2020 жылга карата Чүй облусундагы жергиликтүү соттордун жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган кеңешме Чүй облустук сотунда болуп өттү. Бул жылдагы кеңешме былтыркы жылдардан айырмаланып, онлайн форматында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, Жогорку соттун төрайымынын орун басарлары Айнаш Токпаева, Нургүл Асанова, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожембердиевдин катышуусунда өттү. Ошондой эле кеңешмеге Чүй облусунун административдик сотунун, райондук жана шаардык сотторунун төрагалары жана судьялары катышты. 2020 жылдын статистикалык отчетуна ылайык, Чүй облусунун жергиликтүү соттору 23782 иш караган. 2019 жылга салыштырмалуу 808 ишке, же 4% азайган. Ал эми былтыркы 2019 жылдын отчеттук мезгилинде 24590 иш түзгөн. Жол ушунун жүрүшүндө Чүй облусунун соттору менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана аксакалдар сотторунун ортосунда келечекте кызматташуу жөнүндө макулдашууга жетишилгендиги маалымдалды. Кеңешменин соңунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова судьялардын көңүлү мыйзам чегинде аныкталган процессуалдык мөөнөттөрдүн кынтыксыз сакталышына, сот акыйкаттыгын жүргүзүүдө сапатын жогору көтөрүү маселесине өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле жарандарга иштин катышуучуларына туура мамиле жасоо, мындан тышкары мыйзамдын талаптарын так аткарууну сотторго милдеттендирди.